Тырышсаң дагы кетесиң дегендей болуп калды го. TikTok'ta жылдыз болдуңуз кандай? Сизди ушул Манасчы деп айталы да, Манасчы катары айтсаңыз. Күнбе санай баштадыңызбы? Бул мындай кырдаал болуп калды. 3-чү күнгө оогондо тилим бурула баштады. Оюмдагы нерсени тилиме чыгара албай калган учур болуп калды да. Анан тилим оң жакка мынтип кыйшыйып буралып кетип атты. Мен бүгүнкү күнгө чейин түшүнө элекмин эмне үчүн болуп атат деген нерседе. Башында тишти жаңы салдырдым эле, ошондон болуп атат деп ойлодум. Ошол тоскоол болуп аткандай болду да. Саламатсыздарбы, Назар Ньюс маалымат агенттигине караштуу Назар Ньюс ТВ каналынын көрүүчүлөрү. Бүгүн бизде конокто белгилүү манасчы Рыспай Исаков. Саламатсызбы? Саламатчылык. Рыспай мырза жакында эле ошол Түркияга барып, манас айткандан кийин сиз коомчулукка абдан катуу талкаландыңыз. Өзүңүз көрүп тургандай, чуулгандуу тасма тарап кетти. Ошол тасмада ар кандай сөздөрдү айтылды. Ошол тасмадагы болуп жаткан бул өткөн сөздөргө сиз суроолорго жооп бересиз тактоо иретинде. Биринчи саламатсызбы, экинчиден жалпы элге салам жолдоп туруп, анан эң обол эле мен кечирим сурап коеюн деп турам, себеби өзүм жөнүндө көбүрөөк айтып калдым да акыркы күндөрү. Мага ыңгайсыз бул нерсе, мен көбүрөөк Манас жөнүндө айтайын деген ниетим бар эле, бардык эле учурда. Анан түш боюнча, аян боюнча жана башка маселелерге деги эле кайрылбайт элем да. Бул сапар аргасыздык жаралып атат, ошол нерселер жөнүндө айтышка туура келип атат. Ушул убакка чейин ооба түш болот деп гана койбосом, кантип түш көрдүм, анан эмне болду деген нерселерди, себеби бүгүн коом башкача туура эмес кабыл алат. Экинчиден, ал манасчынын өзүнө берилген нерсе болуш керек. Аны мактаныч кылып айтпаш керек башка жерлерде. Сен канчалык деңгээлде экениңди көргөн түшүңдөн эмес, айткан манасыңдан баалаш керек деген сыяктуу ойлордо жүргөмүн да. Азыр деле ошол ойдомун, бирок ошол түштөргө, көргөн, билген, Манас айтып аткандагы туйган нерселерге жооп берип атканда аргасыз кайрылып кете турган жерлер болуп калса, туура кабылдайт деп ойлойм. Рыспек мырза, ошол сиз Түркияда Манас айтып атканыңызда ар кандай кырдаалдарды байкадык да сизден. Отура калып, тура калып, өзү деги эле Манас кандай айтылат? Жамбаштап жатып айтылабы, отуруп айтылабы, же туруп кетип барат деле айта береби кандай? Манас туруп айтылбайт. Анан Манас жатып айтылбайт, анан Манас басып айтылбайт да. Манас табигый жолун ала турган болсок, илгеркилерде малдаш токунуп отуруп айтылган, ал отурган өзүнүн жагдайы. Азыркылар отургучка отуруп алып айтып атабыз, же болбосо бир постек коюп алып ушундай кырдаалды айтып атабыз. Бул дагы табигый шарты, замандын өнүгүшүнө жараша болуп аткан нерсе деп түшүнсөк болот. Анан жатып алып айтылбайт, басып баратып айтылбайт, бир немеге жөлөнүп алып туруп, пианиного жөлөнүп ырдайм дегендей болуп антип айтылбайт. Бул табигый көрүнүшү. Кайсы бир маегиңизде Манас бул аян менен айтылат дедиңиз да. Бирок ошол Манас айтып аткан мезгилде мени бир кызыктырган суроо болду да. Сиз кетсең да кетесиң, кетпесең да кетесиң деген аян кимге түштү? Эгер жашыруун болбосо. Чыны менен мен ал учурда эмне жөнүндө айтып атканым эсимде жок. Бул суроо көп берилип атат. Себеби мен ал тасманы да кайра карап чыгышым керек деп ойлойм. Кайсыл окуяда айтылганын билбейм да. Манас жандуу айтылган нерсе деп өдүкпү? Ал ар бир сөздү ошол айтып атканда өзү сөзүңдү ойлонуп атасың, окуяны ойлонуп атасың, кыраатын ойлонуп атасың дегендей импровизациялык нерсе да. Жаттап алган жадыбал эмес ал. Жадыбал эмес, жат айткан, жаңылмачы эмес, бат айткан дегенчелик ал кайсыл сөз кайсыл учурда келип калгандыгын 130 сааттык окуянын ичинен ушул окуяны айттым деп эстеп калыш мүмкүн эмес да, деги эле мүмкүн эмес. Бул биринчиден, экинчиден
Ал жерде андан сырткаркы дагы кайып иштердин аралашкан нерселери болот экен. Ошолордон улам толук билбейм. Кайсыл окуяда айтылгандыгын карап чыгып туруп анан айтыш керек. Ал эми баягы түштүн мойну кылдай, башы казандай, каяка жорусаң ошол жака кете берет дегендей болуп, ал сөздү ар ким ар кандай жоруп атат. Ал эми адамдын кабылдоосуна жараша боло турган нерсе деп ойлойм да. Балким бул заманга жараша айтылгандыр, балким Манастын өзү жөнүндө айтылгандыр. Аны так айтыш кыйын. Бирок бир нерсени эске алып коюш керек. Жана кошумчалар боюнча мен суроонун алдын ала эле айтып кетейин. Нурбек, Добулбас жана башкалар боюнча канча айтсаң деле актанып аткандай болуп калат. Бирок айтууга аргасызмын. Себеби кырдаал ошондой болуп калды да. Айтыш керек болуп калды. Болбосо мындай нерселерге негизи турмушумда кайрылбайт элем. Түш көрүү, анан кийин аян бердиби, тигил бул деген суроолорго кайрылбайт элем. Манасымдан байкап алгыла дечи элем. Бул сапар жанагы көпчүлүктүн сыны аргасыз кылып атат. Сагынбай атабыз Лелин жөнүндө кошуп кеткен Манасына. Өкмөт берген Лелин өмүрүн узун тилегин деп кетет да. Бул адабиятта лирикалык чегинүү деп коет. Бул Манастын чоролорунун арасына киргизип ийген жок. Жөн эле лирикалык чегинүү кылат дагы өзү көрүп аткан коомду, айлана чөйрөнү, өзүнүн эрки менен, же болбосо эркинен сырткаркы айтылып кеткен нерселер болот. Жазган акын, жазган молда Ыбырай жашакты эки көзүнөн айткан акын Сагынбай танып барат эсинен деп атпайбы? Ошол өзүнүн абалын айтып берип атат. Ушул сыяктуу Эшеналы Арабаев Касым Тыныстамовдун Ташкентке барганда кантип демиткени керек болсо, договор деп бекитти деп тиги келишим түзүп алып коркутканы Сагынбай. Ушуга окшогон окуялар, толгон токой окуялар бар да. Муну көпчүлүк элдин түп нускадан кабары жок, маалыматы жоктугунан улам ушундай нерсе болуп атат. Ошол айлана чөйрөсүндөгү окуяларда аралашып кете берген окуялар болот. Менде андан сырткары Кинестин талабы деген түшүнүк болду. Анын талабы боюнча токтогонго болбойт. Зарыл нерсени ошол айтып баратканда Манастын кыраатына салып айтып кетиш керек болуп атат. Нурбек суу бер деши мүмкүн, түндүктү ачып кой деши мүмкүн. Анан алар мени уктап кетип атат деп ойлоп Добулбас кагып атат. Ал тескерисинче мага тетири таасирин берип атат да. Мен жана уйкусуунун ортосунда аралашып, аркы берки кайып дүйнөмө, аркы берки деген нерселер болуп калган учурда тескерисинче мага тоскоол болуп калып атат. Анан Добулбас мени жеп салды деген сөздөр ошон үчүн айтылып атат да. Аргасыз токтотуш керек болуп атат. Ал ашыкча болуп атат мен үчүн. Ушундай нерселерден улам алымча кошумчалар болуп атат. Бирок ал нерсе 41-чи чоросу болуп калдыбы Манастын Нурбек деген суроолор болуп атпайбы? Өздөрүн мазактап атат. Чындап келгенде ошондой суроо бергендер. Себеби такыр түшүнүгү жок Манастан. Манастан сырткаркы бул күнүмдүк окуяга кайрылып туруп, анан кайра Манаска чегинүү жасап туруп, Манаска кирип кетип, анан кайра лирикалык чегинүү дейт. Манаста мындай окуялар айтылат ал эмес. Муну мындай таштайлы, бул жагынан баштайлы. Муну кое туралы, бул жагынан угалы деп бир учурда бир нече окуялар шайкеш параллель жүрүп атпайбы? Ошол учурда аны кое туралы деп туруп, анан бул жактагы күнүмдүк турмушун дагы айтып кетип, өзүнүн абалын айтып кетип, анан кайра Манаска сүңгүп кетип, бул табигый көрүнүш. Эгер муну менен маалыматы жок болсо, мен аларга эч нерсе деп түшүндүрө албайм да. Жөн эле актанып аткандай болуп калам. Алар ошол өзүн Манасты ушинтип бурмалап атасыңар, Манасты бузуп атасыңар, Манасты сатып атасыңар деген мындай дооматтарды коюп атпайбы? Манаска күйүп эмне кылдыңар эле деген суроо жаралат да кайра. Же биздин ушул убакка чейинки кызматыбыз көрүнгөн жокпу? Эмне кылдык ушул убакка чейин? Кандай кылып келатабыз Манас үчүн? Эмне кылып келатабыз? Эмне иштерди жасадык? Кандай иштерди жасадык? Ошол жасаган жолубуздан тайбайбыз. Эгер ошондой тайкы түшүнүктө болсо, билимдерин тереңдетсин деп тилейт элем. Арыспай мырза, негизи ушу кыргызда касиет деген сөз бар да. Манасты кадимгидей касиеттүү кишилер айтат да. Ошол эле Саякбай атабыз, Жусуп Мамай атабыз бар, ушул касиет менен айтып келген да. Айрымдар айтышат да, деги эле ошо Манас ак дүйнөгө кирет. Ал кайып дүйнөдө каралар аралашпайт дегендер да болду да. Буга түшүнүгүңүз кандай?
каралар аралашпайт дегени туура. Улуу дүйнө дегени туура. Бирок ошол дүйнө айтууга тоскоол болуп калган учурлар болуп атат. Бул нерсени мен каралар менен актар күрөшүү. Бул жашоонун өзү ошондой да. Дайым болуп келген. Анан кийин Манаска жолобойт деген нерсенин өзүндө түшүнбөстүк жатат. Кадимки чойке Манасчыга көз тийип, көзүгүп дүйнөдөн кайткан. Жөнөкөй эле нерсе да. Башка эмес, пайгамбарыбызды дубалаган учурлар болгон. Оозуна сөз келбей калган учур болгон. Эс тутуму жоголуп кеткен. Бул дүйнөнү каалайбызбы, каалабайсызбы, бар нерсе. Анан эмне үчүн аралашты, кандай болуп аралашты деген нерседе изилдеш керек. Манастын өзүнө келе турган болсок, Манастын өзүндө коңурбай жүрөт. Манастын өзүндө ошондой куулук шумдуктарды кылган адамдар болуп атат. Бул улуу дүйнөнү жеткирбөөгө далалат кылган күчтөр. Манас дүйнөсү ак дүйнө, аруу дүйнө экендигинде шек жок, касиет экендигинде шек жок. Ошону жеткизбей, тоскоолдук кылып, марага жеткирбей, менин абалымда, Манасты эмес, Манасчынын абалын ошол кинесин талабы аз калды, марага жетейин деп атам деген мезгилде жанагындай тоскоолдуктар болду. Бул мага болгон тоскоолдук деп түшүнөм. Манаска болгон тоскоолдук эмес. Эки нерсени айырмалай бериш керек. Тыныбек Манасчы айтып атат да, Манасчылар касиеттүү болот деп атпайсызбы, ошондон улам. Мен Манас айтып аткан учурда Манасчымын дейт. Башка учурда Тыныбекмин дейт. Биз Манасчыбыз деп мен бир да жерде төш кагып мактангым келбейт. Манас айтып аткан абалыбыздан сырткары учурда жөнөкөй эле пендебиз. Бул нерсени эстен чыгарбашыбыз керек. Касиеттүүмүн деп, олуямын деп, анан менин айтканым менен чын деп алган жерде текебирлик жатат, анан кемчилик жатат. Манасты жаттап айтасызбы же аян мененби? Манасты жаттап айтам деген дагы туура эмес түшүндүк, жаттабай айтам деген да туура эмес түшүндүк. Себеби мурункудан калган сөз деген табигый сөз бар да. Ата бабалар калтырып кеткен, келмедей болуп калган сөздөр бар. Милдеттүү түрдө айтып жүрүшүң керек. Айың менен күнүңдүн бир өзүнөн бүткөндөй, аспан менен жериңдин тирөөчүнөн бүткөндөй, алтын менен күмүштүн ширөөсүнөн бүткөндөй деген сыяктуу сөздөрдү. Ал эми калганы Манасчынын өзүнүн дараметине жараша канчалык деңгээлде айтылат. Аян менен айтам дегени да туура эмес. Манасчылыкты аян берилет, бирок аян менен айтпайт. Ошол аянды алып кайсы жактан келет? Ал белгисиз. Ал Ал кантип демек келет? аянга жатабы, эмнеге жатат? Кимге кантип келет деген нерсенин өзү да талаш маселе да. Аны илим посуда изилдеш керек. Мен маселен каалап, өзүм каалап эле түш көрүп калбайм. Өзүм каалап ал түштөн баш тарта албайм. Мисалы да, Манасчы өзү тандап Манасчы болуп калбаганда башка нерселерден айырмасы, башка өнөрдөн айырмасы ушунда Манасчылыктын. Бул өнөр эмес, касиет дегенибиз да ушунда. Өзү каалап Манасчы боло албайт, өзү каалап Манасчылыктан баш тарта албайт. Анан ошондой учурда аян жөнүндө айтып кетелим толук. Аян менен айтат дегенде түш берилип атат. Аян берилип атат, калган нерсени алып кетүү Манасчынын өзүнүн дараметине жараша. Эгер аян менен айтып кала турган болсо, анда Манасчылыктан оңой оокат жок болуп калмак. Өзүңүз элестеттиңиз, уктадыңыз, түш көрдүңүз, болду. Калганын оозуңду ачасың, көзүңдү жумасың, өзү чыга берет деген түшүнүк бар да. Бул чеки түшүнүк. Туура эмес түшүнүк. Анда оңой болуп калмак. Манасчы өзү кыйналбайт, эч нерсе кылбайт. Түш көрүп дагы өзү кыйналган жок. Уктаса түш кирип калды, анан кийин ойгонгондон кийин оо десе эле баары чыгып атат. Жок, мындай эмес. Андай болсо сагынбай, саякпай Манасчылар эмне үчүн устат жанында? Демек мунун өздөштүрө турган, үйрөнө турган дагы жактары бар да. Анан калган нерсе Манасчынын өзүнүн дараметине жараша. Ошон үчүн эмне деп атат? Алгач чай кайнам айтсам Манасым түгөнүп калды дейт. Улуу Манасчылар айтып атат, биз эмес. Чай кайнам айтканда Манасым түгөнүп калды дейт. Тефалек мүнөттө кайнайт. Жөнөкөй чайнек жарым саатта. Кайсы Манасчы айткан? Так эсимде жок, Акылбек, Тыныбек, Келбек Манасчылардын бирөөсүн айтып атат да. Алгач чай кайнам айтсам түгөнүп калды дейт. Анан аш бышым мезгил айтсам жете турган болду дейт. Анан жүрө өмүр бою айтсам түгөнбөй турган болуп калды Манасым деп айтып атат. Мунун өзүндө өздөштүрө турган жолдору жөнүндө маалымат берилип атат. Рысбек мырза, бул сиздин ошол жака барып кеңес китебине жазылабы же болбосо өзүңүздүн Манас айтып атканда бул социалдык тармакта өтө эле кызуу талкуу жүргүздүк. Бул сиз боюнча дагы көп жолу маек берсеңиз керек. Анткени дегенде бул талаш тартыш маселе. Ар ким аттуу баштоолор бул боюнча сын пикирлерди айтып келди.
Ошол эле Манастын башында, Манаста айтылыштын башында бар го. Жарымы жалган жарым үчүн, жарандардын көңүл үчүн, көбү жалган көп үчүн, көпчүлүктүн көнү үчүн деп айтылат да. Сиздин Манас айтып атканда бир жери мага аябай кызыктуураак болду да. Манастын бир танты ырдап жатабыз деген сөз айтылып кетти да. Бул сөз кандайча айтылып кетти? Же жөн эле ошол Гиннестин талабына ылайык айтылдыбы? Жок. Биринчи жарымы төгүн жармычынга айта келели, бул манасчылардын улуу чындыгы деп билишибиз керек. Бул жарымы Сиз ошо саптарга таянып эле айтып койгон жоксузбу дейм да? Азыр биринчи ушуга жооп берип коелу, анан кийин тантып дегенге келебиз да. Бул көрүп келген киши жок деп атат да. Жарымы төгүн жармычын жанында турган иши жок, жарылганы менен иши жок. Көбү төгүн көп үчүн көрүп келген киши жок, көбөйткөн менен иши жок деп атат. Ал күндөргө, ал мезгилге барып келген жокпуз да биз. Көзүбүз менен көргөн жокпуз. Ушул чындыкты айтып атат. Атадан балага угуп келатабыз, мурункудан калган сөз деп атат. Угуп келатабыз. Мен өзүм көргөн жокмун, ата бабадан уктум, анан калганын ушул аян аркылуу айтып атам деген манасчынын чындыгы. Экинчи бир чындык бар бул жерде. Таңуулабаган жок. Адамга ушул сөзсүз ушундай болгон, сен ишен деген таңуулоо жок да. Адамды, угарманды өз эркине коюп атат. Кааласаң ишен, каалабасаң ишенбе деген нерсе болуп атат. Эми тантып айтуу деген нерсеге келгенде. Бул мындай кырдаал болуп калды. 3-чү күнгө оогондо тилим бурула баштады. Оюмдагы нерсени тилиме чыгара албай калган учур болуп калды да. Анан тилим оң жака мынтип кыйшыйып буралып кетип атты. Мен бүгүнкү күнгө чейин түшүнө элекмин эмне үчүн болуп атат деген нерседе. Башында тишти жаңы салдырдым эле, ошондон болуп атат деп ойлодум. Ошол тоскоол болуп аткандай болду да. Ал эмес тасманы толук көрсөңүздөр, Кудай буйрса чыгат бардыгы, ошондо көрөсүздөр деп ойлойм. Тишимди кол менен кадимгилей чукуп алып салганга аракет кылып аттым, айтып атып. Анан байкасам, тишимден эмес, тилимден кетип атат. Себеби уйкаштыктардын мууну, анан муунак деген түшүнүк бар да поэтикада. Ошол муунак сакталбай калып атат да. Менин өмүрүмдө андай түшүнүк болгон эмес. Эс тарткандан ырга жакын болуп өскөндүктөн улам билем, ырдын муну кандай сакталыш керек экен, жамак деген эмне экендигин билем жок дегендечи. Анан жамак сүйлөм болуп кетпейт да. Анан меники сүйлөм болуп кетип атты. Айрым сөздөр сөз эмес, бурмаланып дегендей болуп эле бирдемелер чыгып кетип атты да. Менин өзүмдүн акылыма баш ийбей калган учурлар болуп атты. Ошол учурда жазуу болуп атат, жазылып атат, видеого түшүп атат, аны акылым билип атат, башка жака ала качып кеткен учурлар болуп атат, аны билип атат дагы, ошолорду айтып калганга, жаздырып калганга, кийин изилдейт деген аң сезим туруп атат да. Окуядан чыгып кеткен учурлар болуп атат. Ошолордун бардыгын эмне үчүн чыгып кетип атам? Кандай болуп чыгып кетип атам дегенде, ошолорду айтып калганга, жетишип калганга аракет кылып аттым да. Туура эмес болуп кетип аткан жерлерин билип, ошо туура эмес болуп атат деп өзүм айтып калганга, жетишип калганга аракет кылып аттым. Ошол менин эркимен сырткары болуп атат, ушуну изилдесин деген оюм болуп атты. Ошондон кийин талкуудан кийин сиз өзүңүздүн социалдык тармактагы баракчаларыңызга бир нече суроолорду калтырдыңыз. Ошол суроолорго азыр көрөрмандарга жооп берсеңиз. Биринчи суроону өзүңүз жазгансыз. Чуу жараткан тасма кандай максатта таратылып кетти? Мен максаты кандай максатта таратылганын толук билбейм, себеби мен өзүм тараткан жокмун да. Бирок мен жакшы нерсеге күмөн кылып атам. Балким бала чакам көрсүн деди, аялым көрсүн деди. Бирок жакшы тарапка кеткен жок да бул тасма. Ооба. Бирок жаман да болгон жок деп ойлойм. Аягында бар аң сезимдүү адам таразалап атат. Анын айтканын, менин айтканыма, мунун айтканын таразалап туруп, анан ортодон чечим чыгарат. Бир эле сөздү угуп, ошондон эле чечим чыгарып койбойт да, эгер аң сезимдүү болсо. Ал эми ээрчим адамдар биринчи уккан маалымат боюнча кала берет. Аларды өзгөртө албайсың. Алар жетеленме деп коет. Акыл эстүү болсо, менин айтканыма дагы макул болбойт, сиздин айтканыңызга дагы макул болбойт, баарыгынан жыйынтыктап туруп анан пикир чыгарат. Мен ошол аң сезимдүү коомго карата айтам. Ал эми кандай максатта чыгарды, ал чыгаргандардын айбиринде кала турган нерсе. Мен жеке пикиримде дагы деле жакшыга күмөн кылам. Жакшы ойду айтайын дегендир. Балким чындап эле күйүп, ошол эле жерин көрүп калгандыр балким ал деле.
Ошол жерин көрүп калып, ушинтип айтылмак беле деп күйгөндүр балким. Мен деле ошол эле үзүндүн уккан болсом, менин да жиним келмек, мен деле жаным ашаймак. Эгер толук маалыматым жок болсо. Сабыр кылып толук маалымат уккандан кийин башкача ойдо болмокмун. Ушундай деп эле ойлойм. Биринчи суроо боюнча кандай максатта таратылды? Ушундай ойдомун, калганын эми калк таразасында. Ошо Манас айтып аткандай, Манас айтылып аткандагы саптар башлама болуп кетти деп айтышты да. Ага көз карашыңыз кандай? Башаламан айтылып кетти сөздөр депчи. Саптар, сөздөр башаламан айтылып кетиши толук ыктымал. Мен аны жокко чыгарбайм. Бирок окуя ирети менен кетип атты. Мен ага жооп берем. Бул жөнүндө Саякбай атабыз айткан. Саякбай атабызга да ушундай дооматтарды койгончулар болгон. Бир окуя айтылбай калды, бул жери чала айтылып кетти, бул жери калып кетти дегенде Саякбай атабыз айткан: "Ай балдар, бабаңардын жомогу чытырман токой. Анда адашса адашып калгандырмын да" деген экен. Саякбай атабыз, Сагынбай атабыз адашкан токойдон биз кирбей атып адашышыбыз мүмкүн. Толук ыктымал. Манасты толук билем деген киши жаңылат. Манасты толук бир киши энчилей албайт. Манасты бүтүндөй элдики болгондугунун негизги себебинде бир манасчынын өзгөчөлүгү болот сөзсүз түрдө. Кайсыл бир жерин жакшы айтат, же кайсыл бир кырааты башкача болушу мүмкүн. Бирок бир манасчы баарын мен билем, мен кыйрат үйем деген сөздө кайра эле текеберлик жатат. Сиздин өзгөчөлүгүңүз эмнеде манасчы катары? Аны эми изилдөөчүлөр жана көрүүчүлөр, талдоочулар айтканы жакшы. Өзгө күрөгүн жарамыштаган баатыр болбойт. Ошол Манасты башынан аягына чейин окуп көрдүңүз беле? Деги эле манасчыны кыргыздар айтышат го. Сизден кийин көп эле талкуу түштү деп кайра кайталап кетели. Манас Семетей Сейтекти толук окуган киши, толук жаттаган киши бул манасчы деп айтылат да. Сиздин көз карашыңыз? Толук окуган киши манасчы деп айтылбайт, толук айткан киши манасчы деп айтылат. Биз толук айттырып жазыр элекпиз. Кыргыздардабы же кимдерде? Деги эле мүмкүнчүлүк жарал элек да. Китепти кайдан чыкты? Манас Семетей Сейтек Жок, биз бүгүнкү манасчылар, мен өзүм жөнүндө айтып атам да. Манас Семетей Сейтек Саякбайдан толук жазылып алынды. Сагынбайдан толук жазылып алынган жок. Сагынбайдан Манас эле жазылып калды да. Бирок Сагынбай өзү Семетейчимин дечи экен өзүн. Семетейди андан мыктыраак айткандыгы жөнүндө көп уламыштар бар да. Бирок Манас эле жазылып калгандыгы үчүн аны манасчы эмес, толук билбейт деп айта албайбыз да. Туурабы? Шарт ошондой болуп калган. Бүгүнкү күндө дагы манасчылардан толук жаздырып алына элек. Бул илимпоздордун иши болуш керек деп ойлойм. Бизде ошого татыктуу манасчы барбы, кимдир? Эми талап койсо чыгат болуш керек. Барбы? Ошол эле Дөөлөт Сыдыков жана Улан Исмаилов үчөөбүз 2012-жылбы, 13-жылбы, 11-жыл бекен ушул жылдардын аралыгында таласта 3,5 ай манас айтканбыз. 3,5 ай ошол жерден Манас ордодон чыкпай, ошол жерден турбай манас айтканбыз. Ошол учурда Манастын Чоң Казатка чейинки окуялары жазылган. 3,5 айдын аралыгында. Ал жерде таза манасчылыктын табиятына жараша бул жерде айтканыбыз кинестин талабы деген нерселер болду да. Ал жерде мисалы мындай болду. Мен айтам, 5 саат айтамбы, 6 саат айтамбы, менден кийин Дөөлөт отурат, ал өзү каалаганчалык убакытта айтат. Ал айтып бүткөндөн кийин Улан отурат, Улан айтып бүткөндөн кийин кайра мен отурам. Бирок токтотпойбуз. Бирибиз токтотпой улап кетебиз. Бирок ар ким өзүнүн окуясын айтат. Мен Манастын төрөлүшүн айтып туруп тоюна келип токтогон болсом, Улан жомок башынан Манастын төрөлүшүнө келип токтогон болсо, кайра өзүнүн кезеги келгенде ошол өзү токтогон жерден улап кетет. Ар ким өзүнүн вариантын айтып атты да, жөнөкөй тил менен айтканда. Болгону Манас тынымсыз угулуп турду ошол жерде. Мына ушундай жагдайда 3,5 ай манас айтканбыз. Экинчи менден бүгүн эле Илимдер академиясынан келетем сиздин алдыңызда ушул маселелерди талкууладык. Буга чейин жазылып алынган оозундан айтылган нерселер бар. Биринчиси ошол. Экинчиси ЛТРден 2011-жылдан баштап канчанчы жылга чейин экендиги анык эсимде жок. 4-5 жыл аралыгында жума сайын 1 саат түз эфир болуп, ошол окуяларды улап айтып аттым. Анын видео версиясы турат.
кандай деңгээлде айттык, кандай өзгөчөлүктөрү бар, кандай айырмачылыктары, кандай кемчиликтери, кандай артыкчылыктары бар, бул нерсени изилдеш керек деп ойлойм. Сиз айтып аткандай толук вариантын жаздырып ала турган мүмкүнчүлүк боло элек азыр. Бирок манасчылардын сынагында мындай нерсе болот. Ошол толук вариантын билеби, билбеби деген нерседе билет, окуялардан түзүлгөн билеттер болот. Ошондой сынактарга талай жолу катыштык. Ошо сиз баргандан кийинки талкуу дагы эле Гиннеске кетели. Деги эле ошол бул Манас дүйнөдө эң улуу эпостордун бири да. Ушул Манас айтып Гиннеске кирүүнүн кереги бар беле же жокпу? Кереги бар болчу, жеке мага кереги бар болчу. Мен жеке дараметимди сынадым ал жерде. Менин жеке дараметимди сыноого кандайдыр бир бирөөдөн уруксат алуу же тоскоолдук деген нерсени мен көргөн жокмун да. Ал эми Манас керек беле деген нерседе биз дүйнөдө теңдеши жок эпос катары Гиннеске кирген деп бүгүнкү күнгө чейин сыймыктанып айтып келе атпайбызбы? Анан эмне үчүн кереги жок дейбиз? Биз өзүбүздүн казаныбызды эле кайнай бербешибиз керек да. Дүйнөнүн алкагына чыгышыбыз керек. Ошол эле ЮНЕСКО катталгандыгы. Эми Гиннеске көп жолу мындай катуураак десе кечирип коюңуз. Көп жолу өшүп койсо же болбосо алысыраак түкүрүп койсо деле Гиннеске кирип атпайбы? ЮНЕСКОнун катарында деле ошондой нерселер бар. Жанагы материалдык эмес байлыктардын катарына кирбейт. Ошолордун катарында деле ушундай нерселер бар экендиги жөнүндө учурунда Раев айтып эле келген. Бирок биз алар менен жарыштырып караган жокпуз да. Көбүрөөк түкүргөндөр менен жарышып аткан жокпуз да биз. Биз көбүрөөк айткандар менен жарышып атабыз. Ошондо Манас айтылдыбы же жөн эле ошо Гиннестин китебине кириш үчүн окутулду? Анткени биз Манас айтылды деп бул жакта Кыргызстанда талкуу жүргүзүп, ошол эле социалдык тармакта бири сиз тарап болду, башкасы сын пикир айтылды. Анан жыйынтыгына келгенде эң көп окуган киши катары Гиннеске катталды да. Гиннеске катталганда көп окуган катары катталды, туура. Себеби атайын манасчылык деген нерсе жок. Буга чейинки аракет кылгандар деле ушул багытта аракет кылган. Аларды жеткире алган жокпуз биз, түшүндүрө алган жокпуз. Бирок көргөндөн кийин алар бүгүнкү күндө ушул маселе каралып атат. Көргөндөн кийин алар айтып түшүндүрө албагандан кийин көргөзүп түшүндүрүш керек болду да. Акыркы 2 саатты ошол комиссия ошол жеринде укту. Айтып аткан учурда. Барып боз үйдө отуруп укту да. Анан өзү токтотту. Баштан аяк болгон жок комиссия. Баштан аяк түз эфирден жанагы нерсе ошол комиссияга арналган эфир болгон да. Көпчүлүккө чыга турган эфир болгон эмес. Лондондо, Дубайда, Анталияда өкүлчүлүктөр отурган, ошолор карап аткан. Акыркы 2 саатта боз үйгө кирип укту. Кирип укканда жана уктап аткан жерлери жана башкалар чыгып кетпедиби? Алар ошолор тигилерге көрүнүп туруш керек болгондон улам ошол жерде укташ керек болгон. Ал жерде ар кандай нерсе болушу мүмкүн. Уктаган адам жооп бербейт да абалына. Аны дагы эми адамдардын деңгээлде коелу. Айтууга келели. Көргөндөн кийин биздин ошол учурдагы азыр министрибиз алмашып кетти. Ошол учурдагы министрибиз Азамат Жамангулов англис тилин билгендиктен алда түшүндүрүп бериптир. Мындай бириге караган болбойт. Окуган нерсе менен муну караган өзү туура эмес дегенде анын өкүлчүлүктөрү 2-3 адам болду өздөрүнөн келген. Алар өздөрүнчө талкуулашып, анан кийин чечимин айтып атат. Чындап эле чогуу караган туура эмес экен деди. Биринчиден китепти окуп коет. Анда башка акыл эс жок, аң сезим жок. Бул жерде сөздү өзү жаратып атат. Окуяны өзү жаратып атат. Анан эмоция менен айтып атат. Мунун бардыгын өзүнчө карашыбыз керек. Манас айтылды деп өзүнчө сертификат бергенге аракет кылабыз, борборго ошону жеткизебиз деп калышты. Андай болуп келсе, Манас айтылды деп келет сертификат. Азырынча узакка токтобой окуду деген тартип менен кетип атат. Азыр сиз айтып атпайсызбы, эмоция менен айтылды депчи. Ошол эмоция менен айтылган жерлериңиз чыккан жок да? Жөн эле ушу чарчап Манас. Ооба, ошондой жерлерин чыгарды. Биз баштан аяк чыгарууну көздөгөн эмеспиз. Эмне себептен ошол сиздин мага кызык да, аябай кызык болуп атат. Баягы Манасты көөртүп, жабыртып, Саякбай атанын айткандарын ушунчалык демге дем күч берилет го Манасты көрөткөндө. Эмнегедир сиздики жанагы Манас айтып атат, анда жата бергиле, мен жаттым, уйкум келди, эшик жаап кой, чогуу уктай берели дегендей эле айтылып атты да. Ооба. Канчалык убакыт ошолорду чогултуп келгенде канчалык убакытка жетет?
А менин айтканым 130 саат болуп атат. 129 саат 30. Ошонун ичинде барбы? Маселе ошону айтып атпаймынбы? Биз эми ошону ирети менен биз мактанбай кое туралы башынан баштап 5 мүнөт 10 мүнөттүк кылып азыр бөлүп атат балдарыбыз. Анан сос тамактарга кайрадан бере баштайбыз. Көпчүлүк өзү сындасын. Канчалык деңгээлде айтылды? Же болбосо бардыгы эле ошол тырышсаң дагы кетесиң дегендей болуп калдыбы? ТикТокто жылдыз болдуңуз кандай? Рысбек мырза, келиңиз. Кайрадан эле мен сизге ушул суроону берем да, 3-чү жолу берип атам сизге. Ушул чуу жараткан тасма кантип кандайча таралып кетти? Эмне үчүн сиздин баягы эмоция менен берилип аткан манас болуптур деген баягы манас айтып аткандагы манастын 40 чороосун көз алдыңа элестеп кетет го иногда, угуп атканда. Ошол жери тарап кеткенде мен үчүн аябай табышмак. Сиздин оюңузча ким таратып ийди буну? Биз бараткандагы маселелерди айтып коеюн. Биринчиден канчалык ишенимдүү болгонуң менен бул башка элге барып сунуштап атасың. Комиссия башка эл, сенин табиятыңды түшүнөбү түшүнбөйбү, ал башка маселе. Ошол себептен марага жетебизби, жетпейбизби деген уюштуруучулар да күмөн жаралып калды. Ошол себептен улам алардын шартына макул болдум. Мен өзүмдө ишеним бар болчу. Кокус марага жетпей калсак уят болуп калабыз. Ошондуктан жарыялабайлы деди. Жарыя кылбайлы, жарнама кылбайлы деди. Ошол себептен эч кимге айтпай эле кеттик. Жана эч нерсени чыгармак эмеспиз аягына чейин. Ошол себептен жанагы жактары чыкпай калды деп коелу. Анан эми эмне үчүн сиз айтып аткандай ошол эле жери чыгып калды? Бул жанагы кемеге байге, анан чоң байге деп коет да күлүктөрдүн жарышындагы. Чукул арада жарышкандарды кемеге байге деп коет. Анан узакка чабылган аттар 2 күндүк, 3 күндүк, 7 күндүк жолдорго чабылышы мүмкүн. Ошондой жолдо чабылган аттар башында катуу чуркап, марага жакындаганда ошол күлүктөрдү ылалап калат да. Ошондой учурда айрым аңдып тургандар алдыда келаткан күлүктү капталдан коюп кетет. Жыга чабат. Араң келаткан күлүктү кичине эле тийип койсо жыгылып кетет да. Же болбосо аркан тосот. Ошондой болуп, ошол ыңгыранып калган учурду эмне үчүн чыгарды? Эмне үчүн аңдып жатып ошол учурун чыгарды? Деген суроого мен жооп бере албайм чындап келгенде. Себеби чыгарган адамга бериш керек да бул суроону. Эмне үчүн ушул жерин чыгардың? Эмне үчүн мурундан көргөн жоксуң? Башынан эле башталганда эле ушинтип айтылдыбы? Деп чыгарган адамга бериш керек суроону. Баштаганда деп баштаганда эле ушинтип айттыбы деп сураш керек да. Эмне үчүн ушул учурун күтүп жүрүп чыгардың? Бир да жеринен бир сөз чыккан жокпу? Жакшы сөз ушул манасчыдан. Бир мүнөт жакшы айткан жокпу? Деп сурап коюш керек да. Аны биз ал окурмандарга, көрөрмандарга деле кызык болду да. Кыргызда биз үчүн, Кыргызстандагы кыргыздар үчүн деп коелу. Ошол сиз кеңеске, ошол кеңге окуу дегенде жөн эле отуруп алып эле ошол алдыңыздагы доол басып каккан жигиттердин атын айтып, же болбосо сиздин маңдайыңызда турганда камераны тарта бер, тартпасаң да тарта бер дегендей эле айтылып калды да бизге. Ошентип эле көз карашта же болбосо ошондой эле ойдо калып калдык. Ошондой эле түшүнүп калды. Себеби башка материал чыккан жок. Манас айтылып аткан окуялар чыккан жок. Жалаң ошондой жерлер кыркылып чыккан үчүн эл манастын обонуна салып алып сүйлөп атат деген эле түшүнүп калды да, мындайча айтканда, туурабы? Ал жерде талап ушул болчу, керек болсо мен манас айтпай деле отуруп алып, Эшмат кандайсың, Ташмат кандайсың деп отура берсем деле болмок. Чын-чынына келгенде. Себеби сүйлөш керек, токтолбой сүйлөш керек болсо, ошентип эле айтмак. Манас эпосун айтпай эле ушинтип эле. Айтпай деле, манас дебей деле аларга. Мен узакка сүйлөйм деп деле бара берсем болмок. Манасты шылдың кылбай, алар менден талап кылган эмес. Сөзсүз манасты айт деген жок да. Мен өзүмдүн манасчылык дараметимди өзүм сынап барып атам. Аларга манас айтасыңбы, апендин жоруктарын айтасыңбы, баары бир болчу аларга. Ошо манасты шылдың кылганча апендин жоруктарын айтып коюп турсуз да. Маселе ошондо болуп атпайбы? Мен манасты шылдың кылдым деп айтпайм. Тиги сиздин тасманы таратып бергендер шылдың кылды да анда, Ар кимдин өзүнүн абийиринде болсун. Бирок чоң деңиз деп коелу. Чоң деңиздин ичинде кит жүрөт. Туурабы?
акула жүрөт, дельфин жүрөт, чоң балыктар жүрөт. Бирок жээгине бир өлүк балык сүрүлүп чыгып калды. Сиз ошону гана көрдүңүз дагы, бул деңизде өлүк балыктар бар экен деп атасыз да. Өлүк балык экен, мына өлүк балык, 2 балык өлүк турат мына бул жерде. Бул деңиз өлүк деңиз экен. Бул жерде балыктардын бардыгы өлүк экен деп атасыз. Жок, мен антип айткан жокмун да. Жок, мен жалпы көрөрмандар катары айтып атам да, мен сизди мисал кылып айтып атам да. Ошондой кылбай деңизди жалпы жонунан көрүш керек көрөрман. Анда кит барбы жокпу? Ошону деген, мындай тактап айтканда, ошол сиздин айланаңызда турган саткындарды деп коелу, мени мисал албай, Эми бул ким чыгарып ийди, бул дагы табышмак да, себеби ал жерде көп киши болду да. Мени жандап баргандар эле. Сизди жандап барган канча киши болгон? Мени жандап баргандар бир акын 6 манасчы болду. Мен менен 7 манасчы болдук. Демек, Андан сырткары уюштуруучу ушуну демилгени көтөргөн Гүлзара Кокенова деген кыз болду. Андан сырткары Түрксойдун өкүлдөрү жүрдү, Бурса мэриясынын өкүлдөрү жүрдү, уюштуруучулар жүрдү, көп киши болду да. Манас жетемектиги дегенде эле биз Саякбай атаны көз алдыбызга келтиребиз да, ошол эле. Жусуп Мамай атабызды Кытайдан. Кытайдагы Кытайдын президенти деп коелу, Си Цзиньпин да, биздин тил менен айтканда. Булар дагы Манасты артыктап баалап, жылына бир жолу Си Цзиньпин өзү 24 саат бою Манасты айтып угат турбайбы? Сизди ушул Манас деп айталы да, Манасчы катары айтсаңыз. Күнбен санай баштадыңызбы? Манасчы катары Жусуп Мамайдын айтуусуна көбүрөөк угасызбы же Саякбай атанын Манас айтуусуна көбүрөөк угасызбы? Анткени сиз касиеттүү киши катары, Манасчы катары канча жолу Манас угуп тургуңуз келет? Манасты угуу боюнча Жусуп Мамайдан сакталган эмес. Айрым айткандар Китептер бар да, китептер окуу. Китебин окуу боюнча келгенде, китебине келгенде Сагынбайдыкына жетпейт. Манас боюнча муну мен эмес, Алык Осмоновторго чейин, Молла Баса мусулмандарга чейин далай окумуштуулар, изилдөөчүлөр бардыгы айткан. Алык Осмонов ал эмес мындай деген сөздү айткан. Сагынбайдын Манасынан башканын Манасына келгенде 4 кабат үйдөн 1 кабат үйгө түшкөндө ылдыйлай түшөсүң дейт. Ал эми Молда Басан айтып атат. Сагынбайдын алдында биз анын баласы сыяктуубуз. Сагынбай Манасчылардын Манасы болчу дейт. Сагынбайдын ар бир сөзү бир аттык дейт эл. Ошол сыяктуу Сагынбайда окуянын баалуулугу жагынан, молдугу жагынан, жүрүшү жагынан, бирине бири окшобогондугу жагынан жана башка бир да Манасчы айтпаган окуялардын камтылгандыгы жагынан, бардык жагынан алып караганда өтө жыш маалыматка ээ, акылың айраң, эсиң таң боло турган нерсе. Аны жөнөкөй адам окуп карай албай турган кудуретке чейин жеткирип койгон. Андан илим изилдесең ар кайсы тармагы чыга бере турган нерсе. Семетей Сейтек жазылып алынган эмес тилекке каршы. Семетей Сейтекти Саякбайдыкы менен окуп караш керек. Уккандыгы боюнча албетте Саякбай атабыздын жанагы 6 мүнөттүк тайтоорун чапканы бул керемет. Бул Саякбай атабыз ошо концертный программага ылайыктап даярдаган нерсеси да. Ушул эле нерсени 1 сааттан ашык 2 сааттык окуя кылып айткан, анда башкача айтат. Мындай күпүлдөгөн темп жок, бирок баягы эле Саякбай. Жусуп Мамайдыкына келе турган болсок, Жусуп Мамайдын эрдиги ошол жерде кайра көшөрүп отуруп ошону сактап калгандыгы, жазып калгандыгы. Аны канчалык деңгээлде айткан, канчалык деңгээлде дегенди биз азыр толук маалымат албагандан кийин билбейбиз да. Айтылган эпизоддору жүрөт, бирок аны айтып атат. Аны угуп калдым, мен атайын уктум да. Уксам мындай деген жерлери бар. Баланчанчы бет деп туруп баштайт да. Ага караганда жаздырып алган китептен окуп кайра айтып бергендигин аныктоого болот да. Баланчанчы бет деп атканына караганда. Бул китепти карап отуруп, окуп айтып берген ыкма. Бул башка да. Андыктан анын айтуучулук деңгээли канчалык экендигин аныкташ кыйын. Ал эми варианты өзүндө ала турган нерселер көп маалыматтар бар. Ал жөнүндө да көп сындар айтылды. Мен айтылган сындарга өз учурунда пикиримди билдирдим. Андай эмес экендиги жөнүндө өзүмдүн көз карашымды далилдеп айтканга аракет кылганмын. Жусуп Мамай атабыз
ошол аймактагы кыргыздардын кутун кармап турган манасчы болгон. Кайрадан бир өзүңүзгө келели. Канча жашыңыздан бери манас айтып келдиңиз? Болжол менен 11, 12, 13 жашман. Ошол манасты биринчи айта баштаган аяны менен айтат дейт, чынбы ошол? Биринчи айта баштаганда мен айтам деп ойлогон эмесмин, түш көргөнмүн, бирок ал түшүмдү деле мен өңүмдө көргөн нерселерди оңой менен эстеп калбайм да, өзүм мындай эс тутумда ушундай башкачараак. Анан кадимки эле түштөй кабыл алганмын. Өзгөчө эч нерсесин байкаган эмесмин. Анан элдирселдир ушул кандайдыр бир нишаналар пайда боло баштаган. Дагы деле аттап эле өтөйүнчү, толук айтпай. Анан менин багыма менин мугалимдерим жакшы болду. Ошол жерден мугалимдерим байкап калып, сен манас айтасың деп эле өзүм айткым келип ышкыланып жүргөн нерсемди каяктан сезди билбейм, мугалимдерим айттырып койду, жаттап баштаганмын. Жаттаганда дагы Коңурбайдын окуясын жаттап алган экенмин. Коңурбайдын аяттын кара суусу бар, кара сааты бар дейт. Ошол жерде келаткан Коңурбайдын келбетин, Коңурбайдын сүрөттөлүшүн, ал кара менен келаткан окуясын жаттаган экенмин да. Ошентип баштаганмын, анан Коңурбай түшүмө кирип чекемен айса сайып кетти. Дал ушул ортого сайды. Зың этип башым сынып кеткен, андай ооруган эмес. Башым ооруп койгондум. Ошондон баш ооруп пайда болду менде. Ошол 12-13 жашымдан пайда болгон нерсе 20-25 жаштарга жеткенде, шаарга келгенде жоголду. Шаарга келгенде өзү эле жоголуп калган жок. Шаарга келгенде дагы менин мугалимдерим жакшы болду деп атпаймынбы? Болот Акматов деген мыкты мугалимге туш келдим. Ал манас дүйнөсүн эң мыкты түшүнгөн мугалим болгондуктан мен ошентип элерип жүргөн учурумду туура байкап, манас дүйнөсүнө биротоло жетелеп кирген киши ошол болду. Ошону менен манасчылык нерсеге ошол 20-25 жашымдан баштап аралаштым. Ошондон кийин анан кийин сен манас айтпасаң баш ооруңдан кутулбайсың деди. Бир сөз менен айтты да. Менин башымдан ооруп жүргөнүм ал кишиге айткан эмесмин. Бирок ал киши билип калды дагы, сен кичинекейиңде моллолорго көп көргөзчү экен деди. Аны каяктан билди? Таң калдым. Эмнеге деп сурачы деди. Кийин ата-энемден сурадым. Кежир болчусуң да деп койду. Анда деле толук жооп берген жок. Кежир болчумун экен деп ойлонуп калдым. Анан кийин ошолорду бир сире өтүп келгенден кийин мага түз айтпасам түшүнбөйт экен деди окшойт. Сен манас айтпасаң баш ооруңдан кутулбайсың деди. Мен ошого чейин манасты жаттап эле айтып жүргөнмүн, жаттап эле айтам деп ойлогонмун. Анан элдер суранган учурда эле айтып коюп жүргөнмүн да. Анан ойлоно баштадым, анан айта баштадым. Дагы деле жаттап айтып жүрөм деген ойдо болгонмун. Ошол учурда Табалдиев Элмир деген бир жигит бар эле, манас айтып жүрчү. Ал кайсыл жеринен айтасыз деп сурап калды. Мен баланча китептин баланчанчы бетиндеги окуяны айтам деп эле жооп бердим ага. Жаттап айтып жүрөм деп жооп бердим. Анан ал эртеси келди, сиз айткан окуя бул жерде жок деди. Кандайча жок? Мен ошол жерден жаттаган китебимдин бетин көзүмө даана көрүнүп турат да, көз алдымда көрүнүп турат. Айтып атканда көрүнүп турат ал китеп. Окуп карасам чындап эле жок ал. Аябай жаман ой калды сезимде. Мен манасты бурмалап салган турбаймынбы деген ой калды. Манаста жок нерсени айтып атам. Өзүмдү кылмышкер сездим. Ошондо жанагы агайым кайра түрткү берип, манас ушинтип айтылат, тигинтип айтылат деп, анан манас дүйнөсүнө жетелеп кирип кетти. Мен өз алдымча айта баштаган турбаймынбы деген ой, мен өзүм айтып жүргөнүмдү билбеп турмун керек болсочу. Жаттаганымды эле айтып жүрөм деп ойлонуп жүрө бериптин. Анан өз алдынчалык башталды, ошентип башталып кеткен. Жыйынтыктоочу суроо. Ошол кеңеске кириш үчүн кеңестин ошол жактан атайын адистер келиш керек эле да. Бул жака келдиби? Ооба, Бурсага келди. Бурсага келди да. Алар канча акча төлөндү? 12.000 фунт төлөндү. 12.000 фунт төлөндү. Бул ошол жеринде болбоду деген жыйынтыкты чыгарып бериш үчүн. Ал эми калган нерсе бардыгы көз алдымда турду. 3 жолу комиссиядан өттү. Ар бир кагазды кайсыл окуя, эмнеден келип токтоду, кыргызча жазып, биздикилер кыргызча эле билет да. Аны атайын англис тилин, кыргыз тилин билгендер, волонтерлор турду, ыктыярчылар. Алар которуп берип, анан тигил кабыл алып, анан
барып бүткөндөн кийин аны видео тасма менен кайрадан текшерип чыгып, ошол жеринен токтогон жерине ошол жерден 2 күн убакыт ошоно калды да. Кайсы жерден токтодубу, токтогон жокпу, убактысы туура келеби, туура келбейби, анын бардыгын текшерип чыгып, анан кийин анан жыйынтыгын чыгарып беришти. Сизге көрсөтүүнүн соңунда эркин микрофон. Жалпы талкууга аралашкан элге ыраазычылык билдирем. Биринчиден, биз өзүбүз каалабай туруп, өзүбүздүн эркибизден сырткары Манас дүйнөсүнө баш багып алдык. Мен ошо талкуу кылып аткандар жөнүндө айтат элем да. Эми ушул эле талкуу менен калып кетпей, биротоло Манас дүйнөсүнө сүңгүп кирип көрсөңүздөр, манасчылык менен, Манас окуялары менен таанышып, андан ары тереңдеп кетсеңиздер, биз үчүн чоң жеңиш болот эле. Ал эми биз кандай сындардын кандай болгонуна карабай, ар нерседен туура жыйынтык чыгарып, дагы да болсо талбай Манас үчүн аракет кыла бермекпиз. Бир гана нерсени айтып коеюн. Биз Манасты бурмалоо үчүн же болбосо кимдир бирөөлөргө сатып ийүү үчүн кызмат кылып аткан жокпуз. Ар дайым Кызырлуу Кыргыздын уңгусуна умтулуп, өзөгүндө жаткан нерселерди элге жеткизип берүү далбасасындабыз. Аны жалпы күйөрмандарыбыз жакшы билет деген ойдомун. Чоң рахмат дагы бир жолу. Өзүңүз айткандай, кетсеңиз да кетиңиз, кетпесеңиз да кетиңиз. Эфир бүттү. Рахмат. Тырышсаңыз да каласыз, бурушсаңыз да каласыз дегендей болуп. Урматтуу Назар Ньюс маалымат агенттигине караштуу Назар Ньюс ТV каналынын көрүүчүлөрү, бүгүн бизде конокто белгилүү манасчы Рыспай Исаков болду. Өзүңүздөр көрүп тургандай, социалдык тармактагы кызуу талкууларга, суроолорго жооп берди. Кандай чечим чыгарат өзүңүздөр билесиздер. Кайрадан эфирден көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.